Assalamu alaikum барыңарга. Мен кыргыз элиме, жериме дегендей баарына салам айтам. Мен могу видеону чыгарганым то, что азыркы жаштарыбыз көп нерсени билип билбей жүрүшөт. Кичине болсо да ушуну жеткирип түшүндүрүп коеюн деген ойдо чыгардым. Бүгүн мен болгону мындай эле обычный эле окуя Москвада болгон. Күндөгүдөй эле Ашанга бардым. Ким Москвада жүргөндөрү билет эми. Ашанга барып, торговый центрге барып продукт алдым. Не болду, кандай болду деп. Продукт тачка салып барып машинама жүктөйүн деп атсам болсо эле бир аял киши келип калды. Возраст бир 40-45 чынын айтканда, точно билбейм, сураган жокмун. 40-45 экен. Көрүнүшүнө айтып калды. Молодой человек, а вам тачка нужна? Нет, можно я заберу деп калды. Мен түшүнбөй калдым. А зачем тачка? Не кереги бар? Десем болсо ордуна коюп коеюн деген дейт. Мен айттым, спасибо, я сам өзүм деле билем, өзүм деле кол бутум бар, өзүм эле алып барып коем десем болсо. Понятно деп. Кетип калды айланыпчы. Түшүнбөй калдым мен эмнеге ушунча келип алып кетип келбеген, эми алып келип калды ушундай деп түшүнбөй калдым да. Турам, ары басам, бери басам, эжени карап турам. Карап турсам, ар жолдун аркы бетине туруп алып мени карап турат. Түшүнгөн жокмун эмнеге депчи. Анан мен уккам да, чынын айткандачы, ушуга чейин ушу Москвада жүрүп, ушу тачканы чогултуп, ар биринен 10 рубль коесуңар деген Москвада жүргөндөр билет да. Тачканы 10 рубль салып, алып чыкмайчы. Так вот. Көрсө деген мен оюмча, ошол тачканы ордуна коюп, ошо 10 рубльди чыгармак экен да, мен оюмча. Мен эми ошондон кийин жеткенден кийин айттым эжени. Алдап чакырдым да, келбейт, эметпейт. Эжеке келсеңиз деп, мынакей тачка бошот деп алдамаксы чакырдым. Чакырып, эжеке, не болду? Тачка керек болуп атабы же акча керек болуп атабы? Не болду эжеке? Айтыңызчы десем болсо. Ыйлап жиберди. Мен айттым, сиз кыргызсызбы десем болсо, ооба кыргызмын дейт. Жакшы. Не болду эжеке десем, эмне ыйлап атасыз? Айтыңызчы ачыгын, болгондо эле. Эмне бирдеке керек болсо жардам берейин деп ачыгын айтсам болсо, унчукпайт, жок, сенин жардамың эчтекең керек эмес, жөн эле ушундай деп билгизбей атат да. Мен түшүндүм уже, значит, эми акча керек болот экен. Бердим, мынакей эжеке, ушу тачканы чыта эле коеюнчу меңиз деп, акчаны момун эле алып коюңузчу деп. Айтсам, жок, албайм, ушундай дейт. Жанында дос балдарым бар болчу. Жүрсөң бул жака деп чакырды өзүнчө. Чакырып бардым. Не болду эжеке, айтыңыз, мынакей деп. Айтсам болсо, ушундай, менин 2 кызым бар, күйөөм жок. Бири университетте окуйт дейт, бири школдо окуйт дейт. Ошолордун контракт ишкен жегенине акча таппаган үчүн ушу 1-2 жылдан бери Кыргызстандан кыйналып кеттим. Анан Москвага келген болчумун дейт. Москвада келсе деле элдер, Москва акчанын баары ушул жакта деп ойлоп жүргөм дейт, чынын айтканда. Анан көрсө андай эмес экен дейт. Мына келдим, бир жумушка иштедим, Кудайга шүгүр жумушум бар дейт. 20 миң айлык алам дейт. 20 миң бирок мындай карасаң азыр аздык кылат экен дейт бизге. Ал ичкен жегенине эле 2 кызымдын контрагына эле, квартирасына эле жок болуп кетет дейт. Ошондон эми ошо 20 миңди да толугун салып туруп бияктан ичкен жегениме монтип тачкаларды ордуна коюп, ушинтип 10 рубльдан болсо да чогултуп, күнүнө чынын айтканда 500 рубльдей табып коем дейт. 500 рубль ушу ичкен жегениме чыгарып жүрөм, ушинтип жүрөм инем дейт. Көрүп жүрөгүм ооруп кетти, чынын айткандачы. Не кыларымды билбей. Орто жолдо туруп калдым. Билбейм, анткени буга чейин ушунча жолго барган эмесминби же билбейм. Акча бердим, алдап деген минтип алдап, жака минтип момун салып коюңуз, эми жаңы жылга подарок минтип коюңуз, кыздарыңызга жардам тиет, өзүңүзгө десем болсо, жок, мен андай эмесмин, анын кереги эмес, рахмат. Өз минетиң менен, өз колуң менен, ак колуң менен ошону иштеп табышың керек, эгер акча керек же бирдеге керек десең. Анан бирөөнүн акчасын алып, бирөөнү эметкен болбойт дейт. Эжеке, жок, мындай тигиндей деп алдасам да болбой койду, чынын айткандачы. Анан эмне деп айтарым? Ошентип алдап атып, макул деп анан тачканы бердим, алып кетти. Анан эмне деп айтарым кыргыз элиме, жаштарына да. Биз эмне азыр мына интернетте азыр мен салам видеонучу. Элдер көрөт, ушундай деп. Эми мындай айтканда, жаштардын бер жагы эле жок дегенде, мындай менин телефонум жок, самый простой дегенде эле көтөргөн телефон 10 миң да. Бер жагы элечи, сом менен биздин Кыргызстан эле сом менен эле айтайын, 10 миң сом турат. Эң арзан элечи мындай айтканда. Биздикилер эмне көп жүрөбүз, акчабыз көп,
тигинде мындай, на самом деле ата энебиз каяктан таап атат, кантип алып берип атат, ушуну эмне менен, кандай мээнет менен эч кимибиз түшүнбөйбүз да, чынын айткандачы. Пока сен өзүң колуң менен иштеп, өзүң ушул мээнетти көрүп, кордукту көргөндөн анан түшүнүп эткенбиз да. Адам баласы бир эле биз кыргыз эмес, башка нациялар, башкаларга тийбейин, именно биздин кыргыз эжени көргөн үчүн ушул кыргыз элиме кайрылып атам да менчи. Жүрөбүз, эми клуб карабыз, тияк барабыз, эс алабыз. Кимдин акчасы? Ата энебиз, бир тууганыбыз. Бар, калп айтпайын, бүттүгүбүз эмес. Бар. Балдар да, который кыздар дагы бар, өзү колу менен, өз мээнети менен табып, ата энесине жардам берип, өзү кылып атканынчы. Аларга сөз тийгизбейм. Мен могу чисто ата энесинин акчасын алып, майрамдап, ойноп, күлүп жүргөнүнөн, минимум айтканда, пример келтиргендей, бир эле телефон могу көтөрүп жүргөн телефонуңар 10 миң, 10 миң мындай караганда эми ата энебиз канча кыйналып, канча мээнет менен таап атат. Биринчиден, экинчиден, ошол мээнетти сактайлычы, баалайлычы кыргыз элин. Балдар, жаштар, кыздар. Москвада жүргөндөр баары түшүнөт, билет кандай жашоо, кандай экен, эмне экенинчи. Анан кыргыз элиме кайрыларым, жаштарына, балдаргачы. Ошол кыргыз элим, кыргыз жериме ушуну түшүндүрүп, Москвада эжелерибиз, бир туугандарыбыз, мындай балдар, кыздар, например, пример айтканда, берден жыргаганыбыздан жүргөн жокпуз да. Любой Москвада любой баладан, любой кыздан сурасаң деле айтат. Москвада эмне кылып жүрөсүң десең болсо, ойноп жүрбөйбүз, гулять делать нечего деп. Бирөө айтпайт. Айтса дагы тамашалап айтат, серьез, чындыгын айтканда. Ар кимибиз акча, жерибиз, бир тууганыбыз деп. Бирөөсүнүн эми ата энеси жок, бирөөсүнүн бир тууганы бирдеки, дагы бирөөсү операция, бала чакасы кыйналып атат, дагы бирөөсү контракт, квартира, үй деп. Ушул жерге тытынып иштеп жүрөт да, ар бири. Чынын айтканда, жыргаанынан эч ким бир жерде Москвада жүргөн жок. Ошондуктан, могу видеону көрүп атасыңар чындыгындачы. Араңарда мүмкүн ошол эженин кызы, эки кызы бардыр же ким билет. Мен аттарын сураган жокмун, каякта окуйт, эмне кылат, канча жашта деп да сураган жокмун. Көрүп атат мүмкүн. Айтты эжебиз. Кыргызстанда дейт, кызым мен, эки кызым билбейт дейт мен момунтип көчөдө жүргөнүн дейт. Мен аларга тамашалап айтып койгом дейт, калп айтып койгом дейт. Жүрөгү оорубасын, алар да кайгырбасын деп. Магазинде иштейм, кассада ушундай деп алдап коем дейт. Анан бооруң ооруйт экен чынын айткандачы. Ар кимдин ата энеси, ар кимдин бир туугандары бар. Эжеси бар, сиңдиси бар, карындашы бар, апасы бар, Кандай десем эми, кичине болсо дагы ошо аял затын сыйлап коелу деген ойдомун да. Моментип тытынып, Москвада моментип жүрөт, кичине өзүгө келип, акча каяктан келип атканын барктап эметеличи. Бирде акчам жок же вообще кедейчиликтен жүрөм дегенден эмес. Кудайга шүгүр, буту колубуз бар. Элден кур калбайбыз, башкалардан. Болгону, кандай десем, эл катары ортончо жашайлы деген ой менен жүрөт да, ар кимичи. Калп айтпайын, мен деле бул жерге иштегени келдим. Иштеп жүрөм, кудайга шүгүр, үйүм бар, жерим бар. Кыргызстанда бир тууган ата энем бар. То, что мен айтып кетерим, сөзүм деле калбай калды, чынын айтканда, ушул ар бир жаштарга жетсин. Эмне кылып жүрөбүз, кайда жүрөбүз, каяка баратабыз деген ойдомун да. Ошондуктан бир сыйра ойлонуп көргүлөчү. Ошол эженин бала чакасы болсоңор, жаштар особенно, бала чакасы болсо эмне кылмак элеңер? Же болбосо чоң аял киши, эркек кишилер, байкелерибиз биздин ордунда болсоңор эмне кылат элеңер деп. Ошол ойду өзүңөрдүн ордуңарга, ошол эженин ордуна коюп туруп көргүлөчү, ойлонуп көргүлөчү, эмне кылат элеңер дальше да. Анан бир айтарым, биздин кыргыз элибиз бар бололу, анан бир бололучу, бири-бирибизди сатпай, бир жерден кидать этип, бири-бирибизди жөн эле мындай айтканда Москвадан, Кыргызстандан билинбейт көбү. Москвадан бири-бирибизди сатып, жок жебейли дейбиз. Эмнеге мен түшүнбөйм. Особенно аял киши, кыз кишилер, эркек балдар өлүп кетсин деп биз жүрө беребиз. Көңүл бурбайбыз да анча-мынчаларгачы. Ама аял кишилер аябай бири-бирин сатып эметкенге мен жамандабайм. Баарыңар эмес, бирок бар да арасында, бар. Ошондуктан көрүп аткандар деле арабызда бардыр ошондой адамдар. Кичине түшүнүп, кыргыз экенибизди сезип, кыргыздын кызымын, кыргыздын баласымын, момундай болгонбуз деп кичине өзүңөргө келгилечи деген ойдомун да. Ошол айтар сөзүм.
Ал калган эми эгер бирөөңөр могу видео жакпайт дегендей мындай сен туура эмес кылыптырсың, міндеттирсиң десем, личкама жазгыла. Любойуңарга жооп берем, пожалуйста. Мен корко турган эчтекем деле жок. Болгону кыргыз элибиз могу жаштарыбыз азыр тескери кетип атат. Ушунун баарыбыз ойлонуп, эмнеде жүрөбүз, каякта жүрөбүз, ушуну жетсин, билсин деген ойдомун да. Ошол кыргыз элим, баарыңарга ассаламу алейкум дагы бир жолу. Рахмат силерге көрүп, көңүл буруп койгон үчүн.